токтотойн десем баягы үзүлбөгөн үмүт бар экен. Балдар болбой атат. Бир жылдай тамак вообще барбай калды. Мен өзүм негизи 100 кило болчумун. 52-ге чыгам. Рак желудка деп койгон. Бирөөдөн жардам сураш мага деле кыйын. Кудайым шыпасын берсе биремеде чыгып кетеме деген үмүт. Бир күндүк уколум почти 30 миңге чыгып кетип атат да. Саламатсыздарбы, жалпы Сол YouTube каналыбыздын катталуучулары, өзүңүздөр жакшы билгендей эле биз колубуздан келген жардамыбызды ден соолугуна байланыштуу муктаждыгы барларга берип келебиз. Бул жолку каарманыбыз дагы азыркы учурда оор илдет менен алышып жаткан учуру, андыктан жалпыңыздар колуңуздардан келген жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Шатманова Турбуви 52-ге чыгам. Бир уул, бир кызым бар. 2019-жылдан бери рак желудка деп койгон. Аденомокарцином. Андан 2-3 жыл жакшы жүрдүм. Görünüp antmendim жүрдүm. Анан 2023-тен февралдан баштап тамак иче албай калдым. Бир жылдай тамак вообще барбай калды. Анан үйдөгүлөрдүн жардамы менен каражат жолдоп Турцияга баргам. Текшерилип көрөлү, биякта врачтар операция кыласың, андан башка эчтеке кылбайбыз, ачабыз, жабабыз деп эле койгом. Анан Турцияга барсак, көрсө пищевод жабылып калган экен. Пищеводду ачып барган күнү 3-январь самолетто кондум. 3-январь түнү менен анализ алып эле пищевод жабылып калган деп операция жасашты. 2,5-3 сааттай жасады. 7 күндө больницадан чыгарып, андан кийин ашказанды текшерип кайра баштаганда аденокарцинома бар экен, бирок өпкөгө жакын жайгашкандыктан азыр алганга болбойт. Химия алышар керек. Химиядан кийин дагы луч аласыңар, андан кийин только операцияга, если размери кичирейсе, ошондо операция кылабыз деген. Ошону мен январдан июлдун аягына чейин 10 химия алдым. Анан калган каражатты түгөнүп үйгө келгенбиз. 6 ай ошо эжем жанымда болду. Эжем багып, жездем экөөбүз жерде карап, онкологиясында болдук Стамбулдун. Июлда келип бияктан бир химия алдым. Бияктан келгенде кайерден кестиртиңер эле, ошол жакта барып дарыланып бергиле, алардын эмесин аркасын улаганга биз эме кыла албайбыз деп коюшту. Анан бир химия алдым. Бир химия алып чыгып, эметсем кайра тамак жакшы барбай, аппетитим жоголуп, арыктагандан арыктап, мен өзүм негизи 100 кило болчумун. Турцияга 47 килограмм менен баргам. Кайра келе атканда 52-5 кило кошуп келдим. Анан кайра августка чейин 1 ай срок берген, 1 айдын ичинде кайра кирип келгиле деп. Кирели десек, каражат шарт ошондой болуп калды. Ошону менен
Geliverdik, geliverip bir yaktan Avgust'un 24'ünde tünküsün pриступ buldum. Mamakeyev'e жатқырды. Mamakeyev'de 3-4 gün jattım. Al жерде спайка кишечника уже жазылбайт, десе колубуздан келбейт деп коюшту. Үйгө чыгарып кете бергиле деп. Бир туугандарым үйгө чыгарып келип, Кудайым колдоп, дагы бир эжеке бар болчу, илгери дартылап жүргөн. Ошол эже алып барып өзүн зарлады. Бүгүн мына ровно 2:28-inde алып жүрүп кеткен. Августтун 60 gün болуп калды. 60 günden beri ошол эже бутка тургузуп дарылап келди. Азыр проходимостун баарын тазалап жакшы болуп келаткандан бир жерим эле оору эле туруп алды. Кайра УЗИге тартырсак, спайка кишечниканын баары жазылыптыр да, бир жеринде 15 сантиметрдей калган экен. Ошол жазылбай коюп 21 күнү онкологияга кайра түштүм. Онкологияга экстрени барып, жерден операция жасап, ичегиден кесип алып койдук дейт. Алып ошондон бери азыр дарыланып атам. Анан алар ачканда кишечникте спайканы алдык, бөйрөк ашказанга тийген жокпуз. Ашказанда воспаленный турат, ал жакты козгобойлу. Пока жазаткан Турчиядан эле жазаткыла, бир тол бир колдон дейт. Ошол менен үйгө чыгып келип, ошо 5 күн больницада болдум. Азыр 5 күндөн бери үйдөмүн. Ошо элдин баарынан эле жардам көрүп атам, көргөн жокмун деп айтпайм. Баарына рахмат. Туугандар бүт баары жардам берди, классташтар, коллегалар. Буга чейин эмне жумуш кылчу элеңиз эже? Мен авиацияда иштечүмүн. Тааныш элелердин баары жардам берип келди, колдоп келди. Ошолордун жардамы менен барып келип дарыланаттым. Азыр акыркы күндөрү уже каражат жетпей баратат. Алардын эле токтотойм десем үзүлбөгөн үмүт бар экен. Балдар болбой атат. Оорунун башталышын качан билдиңиз эже? Буга чейин дагы мындай анча-мынча ушул нерселердин белгилерин билчү элеңиз? Белгилери болуп жүргөн, бирок мен боорум деп боорду баарын эле текшерткем. Анан акыркы жылдары деле ашказанымды текшертип көрдүгөндө акыркыда жакшы, ашказаныңыз жакшы экен деп айткан. Анан 23-жылы мен өзүм ооруп, ошо тамак ичпей баштагандан баштап укол алып баштадым. Химия кошуп алып баштадым частный клиникада. Ошону жалгыз кызым бар, кызымдын диагнозу да рак щитовидной железы деп чыгып калды да. Ошондон катуу стресс алгансың дейт. Ошондон кийин күчөп кетти деп айткандар ушинтип атат да, билбейм, ошол себепкер эмне экенин билбейм. А так ошол 23 январдан февралдан баштап ушул состояние болуп келатат. Бир жылдан ашып калыптыр да. Мисалы үчүн химия алганда да анын бир пайдасын көрүп атасызбы же? Химияны Турциядан алган химиядан акыркы бияка келердин астында биопсия тапшырганбыз. Ал 1 айда чыгат деген, ошо биз 1 айда бияка келип анча-мынча топтолуп кайра барабыз дегенбиз. Жара кичирейип катып турат деген да. Ал дагы кичине размери кичирейсе, алып
салып же болбосо ашкананы прямой кылабыз деген. Анан ага жетпей калдык. Ортодон ошо кишечник эмелердин баары козголуп кетти. Ошо менен так жардам берген элдердин баарына эле ыраазымын. Анан азыр ошо бүт кыргыз эл эмес бүт эле баары кыйналып аткан маал. Бирөөдөн жардам сураш мага деле кыйын. Анан Кудайым шыпасын берсе бир эмеде чыгып кетемби деген үмүт. Ооба, эжеге буйруса жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Анан жогоруда ошол бул жактагы туугандардан угуп калдым ага эже такыр эле болбойт, айыкпайт деп дарыканадан чыгарып койгонуна дагы. Ооба, мен Мамакеевке түнчүндө скорый менен түшкүм. Барсак рентген кылды да кишечник полностью забит экен. Мага өзүм эчтеке айтпай эле келип эле Прозерин деген таблетканы берип кетип атты, эме уколду. Эртең менен туруп келип жумшарып калыптыр деп койгон, эчтеке деп айткан эмес. Ошол маалда эжемдер сыртта болчу. Анан эжемдер кое турууга мен барганча деп эжем келип, как раз 28-inde эжем келди. Көрсө операцияга кирибиз. Ачабыз, андан башка айла жок. Үйдөн барып даярдан өргүлө деп уулумду чыгарып, уулумду дайындан өргүлө дептир да. Анан мен операция берсиңер бергиле деп уже болору болду деп макулдугун бергем өзүм негизи. Берсиңер бергилечи, жаным кыйналып кетти деп. Анан мен ошол мурун лечение кылып жүргөн эме пока бердетпей тургула деп ошол эже чогуу келип баары бердеткен эмес. Андан кийин ошо эже дарылап туруп алып барды. Баягы экстрени түшкөндө ошо кишечниктердин состояниясы бир топко өзгөрүп туруп жакшы жагына. Только ашказан если жакшы болсо ашказанды сразу алып эметип салабыз дегенде дарылайбыз деп. Анан воспаленный турат, тийген жок болобуз. Жото эле бир колдон чыкса деби деп анан азыр реабилитацияда эмеде уколдорубузду алып бергиле деп чыгарды. Укол алганда мен азыр бир алып аткан бир күндүк уколум почти бир 30 000 чыгып кетип атат да. Укол бул жакта жок экен, Россияда жок экен. Самаркандтан алдыртып атабыз, тааныш-бааныштарды салдыртып. Ошону эле азыркы күнүмдүк, азыр күнүмгө деле баягы кайрылып жардам берип атышат. Күнүмдүк берген күнүмдө эле кетип атат. Ошол Өзүңүздөрдө шарт кандай эже азыр дегенде? Сиз бул бөлмөдө, аркы бөлмөдө? Бул бөлмөдө апам уже 92-жылдан бери бир өпкөсү менен жашайт. Анда осложнение болуп быйыл күчөп атат аныкына. Үстүнө жанында бала ооруп жатса ого бетер кейит да. Азыр ошо быйылдан баштап кыйналып атат. Ал биринчи группада инвалид уже 20 жылдан бери. Анда өзүнүн дарысы, өзүнүн эмеси, бир туугандарым баары колдорунан келгендерин берип атат. Мен шартыма жараша өзүмдүн наамыма катталган анча жер бар болчу, үй бар болчу, унаа баштын бар болчу, баарын саттык. Жолдошум болсо ошол күндө Россияда баягы ошо тамак ичпей калды дегенде келип эле кайра менин абалым көрүп алып кайра кетти. Эми бул балдар экөө тең жолго даярданып атышат. Сыртка чыгып иштебесе бияктан жардам кыла албай калабыз го деп. Кызымдын 1 жашта баласы бар.
экөө тең аркы 10 күннүн ичинде деп атат. Сыртқа чыгыш керек болуп атат. Жардам кыла албай калабыз деп мени бир туугандарга тапшырып. Азыр эми канчада өтөт алдыңда боло турган леченияңыз вообще? Азыр леченияга негизи биз үй башынан барганда эле көп сумма кетет деп эми кылган. Анан бирок алардын прогнозу жакшы прогноз беришкенде химияны алганда кээ бир жара кичирейет, кээ бирөө түшүп калат. Биз ошого чейин баралы, андан кийин көрөбүз дегенбиз. Азыр бир жагы бир 100 миң доллардын тегери кетет го деп расчет кылып атабыз. Тигил жакта Турцияда, например, биздикилерге окшоп эмени айтпайт экен. Дадылан сумманы айтпайт экен. Бияктагылар биздики сразу эле бетке айтып, аяктагы врачтар вообще сумма менен иши жок экен. Баарын жазайбыз, отуңарга турасыңар, эме болгондон кийин барып кассага төлөп коесуңар деп коет экен. Ошол вариант болуп атат. А так 6 ай биз квартира снимать этип турдук, биякта кымбат болуп калат экен. Питаниясы кымбат экен аябай. Басып турганы, мен жылалбайм, таксимен барып, таксимен келип аттык. Квартира эмеден онкологиядан алысыраак болуп калды. Ошого болгон каражаттын баары жумшалды. Азыр эми барып операция десе, операцияга эметип андан кийин реабилитационный бери жагы 6 ай минимум деген да. Ошого алданман эми Кудайым канча берсе ошончо жашармын деген кыйналбай эле койгучу деп. Өрүсө жеке жакшы нерселердин баардыгы алды да. Биз көп да ошол ден соолугуна байланыштуу муктаждык жаралып жаткандарды тартып жүрөбүз. Жалпы элдин жардамы менен азыркы учурда бутка туруп кеткендерин көрүп, чындыгында алардын кубанычы менен бөлүшүп жаткан учурубуз. Сизге дагы буйрусун ыйлабаңыз эже, сизге күч кубат. Жалпы элге кайрылуу жасалсаңыз болот. Менин бир гана кайрылуум бар. Баарыңарга ден соолук каалайм, ден соолугуңар тарагыла биринчи ден соолук болсо. Калганы акырын келет экен. Ден соолуктун азабынан ушундай мен көргөн кортукту көрбөй эле коюңуздар. Анан ушунча ушу кыздар келип жардам берели деп эме кылып атышат. Колуңуздардан келген жардамыңыздар болсо берсеңиздер, берип коюңуздар. Мен билем, эл баары кыйналып аткан убак. Эч кимден эчтеке требовать эте албайм. Только эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдөн чыккан бир сом болсо да ошол жардам берип койсоңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Оорудан алыс болгула, Аллахым колдосун.